Туғандар, ассаламу алейкум. Видеонун башында да сіздерге жақсы бір маалымат жеткізе кетейін. Арендаға машина іздеп жүргендер болса, туғандар, бұл Долгопрудта эконом екен, жалаң. Болулар 2018-2019 жылғы машина екен туғандар. Арендасы 1300-ден 200 рубльден депозиті бар екен 10.000-ге чейін. Депозитін қайтарып береміз, егерде штраф анымынысы болбосо дейді. Егерде штраф болса, ошол төлөнүп калган суммасы күйүп кетет дейт тугандар. Машинаны бир машинанын ичин көргөзө кетейин. Мен эми сүйлөйүн десем эле поезд келип калат могул жактан. Так, машинанын состояниясы тугандар. Биз сире пылесоста отуруп жууп тазалатып иштебесиң, уже машиналар уже айдалбай кичине көптөн бери туруп калды дейт. А так состояниясы жакшы экен, бүт бардыгы автомат коробкада тугандар. Адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем. Ошол номерлерге чалып, мынакей тугандар, келип, алып иштей бересиңер. Башка паркта иштей турган болсоңор, дополнительно 200 рубль төлөп тугандар. Кааласаңар башка паркта дагы иштей берсеңер болот экен тугандар. Снятие денег 24 саат бою любой время суток чече берет экенсиңер тугандар. Приложениеден эле как обычно тугандар. Ушундай машиналарды көрдүңүздөр тугандар. 15 машина бар экен. Ошо номерлерге чалып, машиналарды алып иштей бересиңер тугандар. Ийгилик анда барыңыздарга. Видеону дальше уланталы. Өткөндө биздин жылдыздар келди. Жанагы Улук, Жакс, анан Казакстандыктагы бир 3-4 артисттер келди. Жана Хиросима деп коет экен, репер бар экен. Ошолор келди. 3 машина болуп ташыдык. Гостиницага апар дейт, гостиницага апарабыз. Кайра концертный залга апар дейт. Кайра аяк алып барабыз. Биз казыр ошентип бир суткадай айлантып жүрдүк аларды. Ошол организаторлор бизге акча төлөп берди, ошентип бир суткадан айланып жүрөсүң деп. Где-то 10.000-12.000ден акча беришти, бир сутка жылдыздан айланып еще бесплатный билет берди. Бизге VIP залдан кирип концерт көрүп отурдук. Сүрөткө түштүк. Жакшы болду. Өтө жакшы болду концерттери. Действительно жакшы да экен. Могу Жакс деген балдар, Улук деген балдар живой ырдап кетишти. Өтө сонун болду. Өтө сонунда эс алып, ушул менен концертте көрүп келдик тугандар. Ушундай силерге мактанып калайын. Так, бүгүн канчанчы число болуп калды? Бүгүн 15 май тугандар. Көптөн бери ишти да катыр эле келем ишке чыгып, бүгүн көрөлүчү. 15 май саат 1:30 болуп калды. Долгопрудка келип, аны муну тартып эле аэропорт жакка өтүп, машинаны бир сыйра жууп тазалатайын дагы, ишти дагы кылайлы тугандар. Кеттик. Кыскасы машинаны комплекс кылып жуудурбасам болбой калды. Кече концерт, аны муну болуп жүрө берип, чөнтөктөрдүн арнесин сала берип. Чөнтөктөр жок. Менден башка мал жок бар. Иши бардак деп тура. Бир сыра комплекс кылып жуудуртайын. Бирөө 5 евро чай берди, ошол жүрөт. 5 евро менен канча болуп калат? 80ден болгондо азыр. 450 сом болуп калабы? 420 сом болуп калабы? Бир сыра жуудуруп чыгайын да, ишти баштайын. Таза кылган.
Жана иштерим чыгып, аэропорт жакка барып, кайтып жөнүнө түшүп келе бердим эле. Келип эле машинени жуудуруп, тазалатып, линия коёр мени дагы Шереметова дейт го. Атмен кылбай турса экен эми. Шереметова терминал Б дейт. 35 мүнөт барат экен. Ушу башындагы эки заказдар мощный болот да, ушундай крупный болгондо дальше уже тез арыбайт акчачы. Башында ушу майдаланып калса эле эч акчаң арыбай эле жүрө бересиң, майда заказдарды кылып эле. Буюрса Шереметова бир барып келсем, ошо менен буюрса мощный, сочный болот. Saat 5 болуп калды. Бүгүн ночурат окшойм эми. Ушундай бир крутой отельге келип калдым. Чыкса керек. Я вам тут чуть-чуть цветочками посыпала, но я уберу, ладно? Простите. Едем на терминал. Это честно сказала. Так, едем на терминал Б, да? Да, вылет. Угу. Там же минут 40, да, примерно ехать? 34 минут показывает, пока что. Так. 33 minutda geldim. 1389 rubl geldim yarım saatte. Жақсы olur. Таза 1000 rubl ес buyursa yarım saatte. Kayakta yolki. 36% alganda 899 rubl'e kalat gene yolki. 1000 rubl da qo'mda. Ушунусунда точно бiri болса Путиндин дачасы жакка алдым да. Ёлки-палки. Ёбаный. Зараза, мощный заказ алдым эле де. 67 километр, 1,5 саатка еще коэффициент менен резиденция, территория деген жакка алдым эле. Одинцоводан дальше. Ёлки. Hayolki, резиденция деп. Западная резиденция деп коет. Бир болсо страшный жерде калдым эле да. Ладно, эми туруп туралычы. Село Никола, Урюпино, Аникеевская, Бирон менен бердик. Каяка болду экен эми, жогору көздөп бербесе эле Москва деп эди кочо. Туйенин районунда болгон. Вот это не надо было, да?
Красногорсктан дальше екен. 1 saat 39 kilometrге. Бирок коэффициент мен алдым. Үлөм кетсинем, кете берели. Шаарга кирип кетсең деле пробка. 1 saat 1:10 менен берди го. 1:10 менен берсе 1 saat канча? 2,5 тегерегине бассам керек 3 saatка. По-любому кеттик. Спасибо. Едем в село Никола, да? Никола. Так, 1 saat 2 minut дегенде жетип келдим. Мен страшный коттеджный поселокко келдим дагычы. Даже снимать видеого телефонго запрещено деп жазып коюптур. Вороталарыначы. Так, 1 saat 2 minut дегенде келдим. 2954 рубльге келдим туугандар. Шикардос болду прям. Вот так вот. Вот так вот живет люди, ёбаные. Ёпрасоты. Всегда на свете. Ну, конечно, если нормально зарабатывать, почему бы не взять так жить дегендейчи? Базар жок. 2 заказ менен 2800 рубль болду заработок. Так, жакшы жаңылык. Жанагы терминал Д'да альпинист болуп иштеп жүргөн таныш балдар бар эле. Ошолар айтып калды, короче, терминалды где-то 1-3 айдын ичинде ишке түшөт экен депчи. Какой-то bir китайский компаниясы немеге алыптыр, арендага алыптыр. Мен мындайракта туруп турат окшойм, коттеджный поселокто кетпейли, 1,5 saat туруп турайын да, газелдин жанында. Какой-то bir китайский компания сатып алыптыр дагы. Сатып алып атып, просто арендага алыптыр. Буюрса международный рейстер ачылат экен. 1-3 айдын ичинде жууп, тазалап бар жогун таптаза кылып ишке тапшырып бергиле дептир. Ошого балдар ошентип иштеп атат экен. Буюрса сентябрдан баштап иштеп калса, иш мындан да жакшы болот туугандар. Ошондой. Кечки саат 7-ден 43 өтүп калыптыр. Буюрса бир заказ алып шаарга кетип калсак, сонун болот эле. Söyeceğim menin mahabbatim, darılaçı yürük caraların. Söyüp kaldım o senim ne kılayın, aytçı nege menim munça kınağanın. Gettik. Getigu darman da yok. Emim ağa büyüttürgü, süyülürgü, darman da yok. Mahabbatı
Так, тоғандар. Daha bir zakazды алып келдім. 20 қаншамды алып келдім. 27 минут өшінен алып келдім. 1200 рубльге алып келдім. Мынаяқта тұрсам, сентеден заказ беріп отыр ғой. Так, кетті. Пробка сент менен берді. Düşündüm ayak vergen. Keçe bir 2-3 gün murun toğanlar. Короче, мол третий кольцодогу Лефортовский туннелде авария болуптур да. Точно ким авария болгон билбейм, кыргыз балабы же ким. Менин угушум боюнча эми кыргыз бала экен дешти да. Ошон үчүн этият болула тугандар ошол. Именно ошо туннелдин ичинде бардыгыбыздын ошо туннелге барганда путубуз кытышып калат да. Башкасы эле эмес, мен деле кээде ошентип жанагынтип путум кытышып, ошо туннелдин ичине барганда катуу айдайбыз да ошол жердечи. Этият болула турганда, этият болула. Эми кичине катуураак айдасак да майлы, жанагы тип 180-200-гө чыгарып ошо туннелдин ичиндечи балдачы. Койгула андай кылбагы, анчалык катуу айдаган ал туннелдин ичиндеги жол жооп бербейт да. Айдай турган жерде айдагыла. Ал туннелдин ичи өтө опасный да, туннелдин ичи. Тем более уклон болуп, монти поворот болуп келет да анын ичи. Жана катуу айдап кетип атканда башкара албай калды да рулдучу. Же бир нерсеге алаксып калганбы, же эмне болгон, же бир нерсеси чыгып кеткенби баллонун. Буйтап барып туруп эле дубалга уруптур. Дагы жакшы аркасынан барып эч ким урган эмес да. Ошон үчүн өтө этият болула тургандар, өтө этият болула. Туннелдин ичинде антип катуу айдабагыла чын. Следующий заказды алып келдим. Кейфсент менен Кейфсент 1111 рубль 00 копеек дейт го. Чиркин. Оңгарап болгола. 1111 рубль көрүнүп атабы. Деки көрүнүп атабы. Так. Яндекстен жакшы бир жаңылык тургандар. Мо клиентский приложение да жакында. Жанагынтип клиенттер машинелерди часовой заказ кылса боло турган болот экен туганда. Балким уже иштеп аткандар. Өткөндө окуп калдым жаңылыктардан. Мисалы үчүн бир корпоративный заказдарды, мисалы үчүн 5-6 сааттап заказ кылса болот экен тугандар. Бирок аны үчүн обязательно жана ишиңерди бүткөндөн кийин, выход кылып, немеңерди чыгып койушуңар керек деп приложениеден выход кылып. Эгерде выход кылбасаңар, какой-то жанагынтип работает боло берет экен дагы, типа линияда турат болуп туруп. Андай крупный заказдарды ошо линияга жана выход кылып киргенде мындай жаңы киресиң го, номерди жазып. Ошолорго шанс көп экен да. 6 сааттык, 7 сааттык заказ болот экен. Общий сумма бир эсептелет экен сразу. Мисалы үчүн 6 саатка бир эсептейт экен. Барып, клиентти күт десе күтүп, алпа десе алып барып, короче, экскурсия кыл десе экскурсия кылдырып, короче, ошентип 6-7 сааттап ошентип клиентти алып жүрсө болот экен тугандар. Свежий жанагынтип ишке чыккандарга шанс көбүрөөк болот экен. Мисалы үчүн эртең менен чыксаң, ошентип 5-6 сааттык заказдар не только эртең менен, эми только мындай линияга жаңы чыккан моменттерде да. Жанагынтип эс алганы, уже чарчадың деп калганы бир 3-4 саат калганда андай заказдар түшпөйт экен ошо тугандар. Алгоритм автоматически эсептеп, ошондой свежий ишке чыккандарга ошентип берет экен тугандар. 3-4 саат калса бербейт экен. Бирок бир жагынан жакшы го дейм, мисалы үчүн 5-6 саатка бере турган болсо, каалаган жериңе токто десе токтоп, күт десе күтүп турабы? Жакшы вариант. Уже пайда болуп калса керек, уже жакында клиентский приложениеден тугандар. Анан междугородтан кандай болуп атат билбейм. Междугородду мен өткөндө өзүмө да кошуп койдум эле, вроде тарифы. Где тарифы? Межгород неге култанып калган? Пройдите тестирование, получите бизнеске болбойт турбайбы, ёлки-моу, карабайсыңарбы? Межгород бизнеске болбойт экен. Пройдите тестирование и получите лицензию дейт. Ёлки. А так белгилер жыргап атат, межгород дальний заказдарды алып, лицензиясы бар таксилер. Шундай тугандар. Саат 11 болуптур. Заработок 4700 болуптур тугандар. 5 заказ 4700 бүгүнкүгө. Кеттик дальше.
Так, түн жарымда Кудай жалгап Шереметовага заказ берип калды го. Сходнинскийден 24 мүнөттө келдим. 1364 рубль дейт. Шереметовда страшный болуп коэффициент жанып атат. Благодарю. Ой, блядь. Мне просто... Улица Ленина 6, да? Да. Хорошо. Включить радио? Давай музыку, пожалуйста, подключим. Давайте. Смотрите. Так, аэропорттан Дзержинскке алып келдим. 8 мүнөттө келдим. 60 канча километр жүрдүм? 60 километр жүрдүм окшойт. 3170 рубльге келдим. Ёлки, о кондер, манжерлор, желкелер уруп коюп атат да, жөн менен какшап калып атат бар жогумчу. 3170 рубль. Ёлки, өзүнчө сигарети менен чыгып алып. Райын күйдүргүч чыкактар, Өзүнүн машинасына отурганда бега менин райын кырк десең балай каласың. Бет дегенден жокталды. Ошо алып түшүп алып эле машинеге сүдүрөтүп иштесең. Ремени менен байлап алып туруп эле. Кеттик эми. Канча болуптур? Дагы ёлки, могу эч нерсеси көрүнбөй калды азыр. Кичине шамшым этип туруп, мону бир перезагрузка кылып коеюн. Анан айтып берем канча заказ болгонун. Так, кыскасы туугандар, бүгүнкү күндүн жыйынтыгы. Так, саат үйгө келгиче Дзержинкадан үйгө келгиче саат 2:30 болуп кетти туугандар. Бир заказыман аэропорттон келген заказдан 2000 рубль калыптыр. 2060 рубль даже. Так, 12ге чейин. Сейчас я вам покажу все. Да ёпырсы, это надо кылгыш. 6 заказ 12ге чейин. Азыр канча алганын көрсөтөм. Саат 5:30 алган экен биринчи заказды. Вот такие заказы болуптур. Бул таза калгандары. Так, 5:30 баштап последний заказды 12ден 7 мүнөт өткөндө алган экен. Кыскасы 7 заказ 7700 болду, 7800 болуптур. 7 заказ 7800. Нормально. Очень даже хорошо. Рейтинг пока что держит 4.99'da. Жақында бұйырса 5 болот, көз тийбей турсун. Түф. Уровень 3800 дейт. Шундай. Активность 50. Пока что все хорошо. Шундай туугандар. Иш жакшы. Кайсаңдабай иштесе иш бар. Анан кийин андай кылыш керек, мындай кылыш керек деген менен толук жок туугандар. Чын иштесе иш болуп эле атат. Экономда деле, бизнесте деле, бизнес комфорт плюста деле туугандар. Ошондой туугандар. Эми видеода көрүшөбүз.